Бишкектин Аккулы ат майданында бул ирет көпбөрүнүн күйөрмандары биринчи жолу өкмөт мүчөлөрү депутаттардан куралган командалардын беттешине күбө болушту. 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата уюшулган оюнга журналисттерден Жаштар иштери, Дине тарбия жана спорт агенттигинен да түзүлгөн жалпысынан 4 команда катышты. Турнирде өкмөттүн курама командасы менен Жаштар иштери, Дине тарбия жана спорт агенттигинен түзүлгөн команда ачты. Оюндун биринчи бөлүгүндө 3-2 эсеби менен спорт агенттиги алдыга чыкты. Экинчи таймда эсеп саны өзгөргөнү менен өкмөт озуп кете алган жок. Бирок үчүнчү бөлүктө өкмөт мүчөлөрү катуу чабуулга өтүп, 6-5 эсебинде жеңип алды. Өкмөт өкүлдөрүнөн куралган команданын капитаны вице-премьер-министр Замир Аскаров болду. Команданын оюнчусу ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов анын командасы турнирге жеңүү максатында келген дейт. Вице-премьер жүрөт, ошондой эле МЧСтин министринин орун басары жүрөт, мен өзүм баш болуп, башка министрликтерден келди. Ошондой эле анан бир начальник управления иштеди, МВДдан иштеген бала ойноду. Мен ойлойм баардыгы эле жакшы болуп деп ойлойм. Федерациясынын ал эми спорт агенттигинин мыкты оюнчусу Таласбек Алиев өкмөт курамасын татыктуу атандаш деп эсептеди. Атканыбыз 5-3 болуп аткан, анан 3-чү таймда кандайдыр бир себептерден күчтөнүп кетишти. Тиги командада күчтүү экен. 6-5 эсебинде атаандаштар күчтүү экен, чындап эле. Жакшы оюн көрсөтүштү. Аттары да мыкты экен. Жакшы оюн көрсөтүштү. Утулганыбызды мойнубузга алабыз. Андан кийин журналисттер менен Жогорку кеңештин депутаттары оюн көрсөттү. Парламенттин төрагасы Дастан Жумабеков командасы тууралуу буларды айтып берди. Биздин депутаттар арасында ошо аттын үстүндө улак тартып жүргөн депутаттарыбыз бар, эл өкүлдери бар да, эл өкүлдери. Мен эми бала кезде аттын үстүндө чоңойгонбуз, тартып жүргөнбүз, анан кийинки көп жылдардан бери улакка кошулбай калганбыз. Эми башка мына спорттун түрүндө машыгып жүрөбүз. Оюмду билгиңиздер келсе, мен ушу маалымат каражат булактары жеңсе деген ойдомун да. Эми алдыңкы финалда чыгып калсак, аракет кылабыз жеңгенге. Журналисттер командасына капитандык милдетти Тынчтыкбек Алтымышев аткарды. Бактыбек Ибраимкулов 9-катар санындагы Жогорку кеңештин көкбөрчүсү улакты. Журналисттер 1000ден ашык журналист бар. Ошонун бир 300-400 мырза болсо дагы ошонун арасынан 12 баланы сурулуп чыгыш аябай кыйын болду. Баары эле айылдан келген журналисттер, бирок акыркы жылдары ат үстүнө көп минбегендиктен коркуп чочуп коюшту окшойт көбү. Парламенттик состав күчтүү деп ойлогонбуз. Анан бүгүн бул жерге келгенде өкмөт менен спорт агенттигинин катарына жалаң Кыргызстандын курама командасында, улуттук көкбөрү командасында ойноп жүргөн спортсмендер кирип кеткенин көрүп, анан кийин ошолорду күчтүү деп атаандаш деп сезип калдык. Анан Жогорку кеңештен коркпой деле калдык. Массалык маалымат каражаттарынын командасынын оюнчусу Азаттыктын кабарчысы Замат Жумакадыров оюнга даярдык оңой болбогонун айтты. Көпчүлүгүбүз баягы ат мингенибиз болбосо эңип, анан кийин тайказанга таштап көргөн эмеспиз. Ошондуктан 1-2 күн жалаң эле ошо эңгенди үйрөндүк. Эми ичинде толкундоо бар албетте. Азыр аянтка чыкканда эле ошо толкундоо кетип калбаса ага чейин азыр толкундоо болуп атат баарыбызда тең. Кандай атты азыр бизге берип алат, биз да билбей атабыз. Журналисттердин баарыбызга ат тартыш болгону 4 эле атыбыз, а негизгисинен бизге 12 ат керек. Аккулы ипподромуна келген көкбөрү күйөрмандары болушунча командаларды сүрөп жатышты. Көрөрмандар арасында Жогорку кеңештин командасы фаворитке айланды. Жакшы оюндар жакшы көрсөтүп атат, бирок мен эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө балет этем да. Өкмөт болгон үчүнбү? Же эмнеге? Өзүм өкмөт иштейм да. Парламент утуп алса жакшы болот эле. Биз эл журтту бакканга карата ошол багышына карата мындай улакта чыштап эл журтту күлдүрсө ошо жакшы, конечно. Байбишеңиз менен келдиңизби бүгүн? Мына байбишем менен келдим. Биз постоянно келебиз. Бир доюнду калтырбай, болельщик болобуз барлыгыбыз. Биз кызыгабыз да. Улак кайрадан жерде калууда. Кудайым ырыскыны тең бербей. Журналисттер менен эл өкүлдөрүнүн беттеши кызуу өттү. Дээрлик 3 таймда тең оюнун эсеби ачылган жок. Кошумча берилген 10 мүнөттүн 5-мүнөтүндө гана депутат Курманкул Зулушев менен Нурбек Тотонов экөөлөп барып тайказанга удак салды. 1-0 эсеби менен эл өкүлдөрү жеңишке жетип финалга чыгышты. Мен коллегаларымда болбосо утмак
Финалдык беттеште Жогорку Кеңештин командасы 2-0 эсебинде өкмөттүн командасын утуп алды. Улакты биринчи жолу команданын капитаны Канат Исаев, экинчисин Курманкул Зулушев эңип барып Тайгазанга урмат салмай салды. Экөөлө урукканга урматтуу эле жардам берсе болмок. Ар жагына жанталашып. Ойбой! Менимче жакшы оюн болду окшойт. Кыргыздын чиновниктери ат мине алгандар демек иштей алат Кудай буйрса. Ушу бир ден соолук ата мекенди коргоо күнүндө жакшы жөрөлгө баштайлы деген ойла. Ошол ишке окшойт, тынч аман болду. Көрүүчүлөр көп болду Кудай буйрса. Силерге рахмат чагылдырып турган. Ал эми журналисттердин командасын Жаштар иштери Дине тарбия жана спорт агенттигинен түзүлгөн команда 2-4 эсебинде утуп 3-чү орунга ээ болду. Мелдеште өткөрүү демилгесин депутат Канат Исаев көтөрүү спорт агенттиги менен Көкбөрө федерациясы уюштурган. Жеңишке жеткен командаларга кубок, диплом жана өкмөт башчынын атынан атайын акчалай сыйлыктар да тапшырылды. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.